Ayal adam kүйөөсүнө билдирбей жашырып төркүнүнө берсе болобу? Бул нерсенин акыбети кандай болот? Акыретте күйөөсү жооп береби же аял өзүбү? Дейт. Эгерде аял өз иштеп өзү каражат тапкан болсо, шарият боюнча каалаганын каалаганга берсе болот. Бирок ошол эле учурда шарият боюнча аял эгерде күйөөсү каалабаса иштегенге болбойт. Сен олтур, мен сени багып атам десе, бакса анда иштегенге болбойт. Бирок күйөөсү уруксат берип иштесең макул десе, анда иштесе болот. Бирок бул сен укугуң болгон менен, урматтуу бир тууганым, кээде жашырып башка бир нерсе кыла турган болсоң, анда күйөөңү сага болгон махабаты муздап кете турган болсо, анда кеңешип кескен бармак оорубайт. Мага Бишкектен бир чоң адам келип айтты, мен аялым үйлөнсөм бизнесмен экен дейт. Анан аялым бизнес өзү эле кыла берет экен, мен капа болуп, мен сени күйөөң болсом, анан сенин бизнесиңди мен эмнеге билбейм деп экөөбүз урушуп кеттик дейт. Анан аялы да сабакка келип жүргөн экен, күйөө сабакка келип жүрчү. Мен аялдарды тааныбайм, анткени бизде сабак кошого менен, парда менен болгон себептен мен аялдар шакирттерди көбүн көрбөйм. Бирок сабакка келет экен тынбай. Анан мен айттым, сен аялыңа үйлөнсөң эле ошонун бардыгына ээ болуп калам деп ойлодуңбу? Жок. Ага сен күйөө болгонго эле ээсиң, болду. Ал сага кулдук кылган жоксуң. Базарга апа сатып берсең болбойт аны. Ошондой. Ушундай. Анын содасы өзүнүкү. Бирок аялга айттым, сен ошо кылган ишиңи милдеттүү эмес, бирок ортоңордо сүйүү сакталсын десең, анда күйөөңө билгизип кое бер. Мисалы үчүн мындай болгон биздики, сен билип алсаң жакшы болот деп айтып койсоңор, зыяны тийбейт, анткени ортодо махабат ойгонот деген маани. Анан сен укугуңду талай берсең, башка да укугун талайт. Бишкекте Мутакаллим деген фонд бар, билесиңер. Анан Жамал эжеке деген эжеке бар. Ана эжеке бир күн маселе айтып аттыр дейт адамдарга, аялдарга. Силер, урматтуу аялдар, күйөөңөр ушундай болот, силерди багыш керек. Төрөгөндөн кийин эмизбей койсоңор деле болот. Күйөөңөр багып алсыз баланы. Идиш жубай койсоңор деле болот. Укугуңар силердики. Деп тамак аш бышырлай койсоңор деле болот дептир. Туура айтып атат. Ал сага кул эмес, аялың күң эмес, аялдын укугу ушундай. Анан де ошону угуп калып ана үйүнө келип айттыр. Кожоюн, бүгүндөн баштап идишиңизди жуубайм, төшөктөрдү салбайм, өзүм аруулап, жасанып, суланып отурам мен дептир. Астагфирулла, эмнеге мындай? Деп айттыр. Бизге айтчы, жимде ушундай экен. Аял киши идиш жууганга, тамак кылганга, үй жыйнаштырганга милдеттүү эмес экен. Укугу бар экен. Жакшы экен. Анда жакшы экен. Анда мен эртең дагы бир аял алайын. Эмнеге аял аласыз деп айтыптыр. Шариятта 4 аял алса болот экен. Укугум бар. Десе айттыр. Тамашалап койсо деле түшүнбөйсүз. Өзүм эле жууйм деп айтыптыр. Анын сыңарындай, эгерде ар кимибиз укуктарыбызды айта берсек, анда маселе оор болуп кетет. Ошон үчүн менин укугум, сенин укугуң башталган жерден бүтөт меники. Инсаният деген чүнүк бар, исламият деген чүнүк бар. Көп эркектер бар, исламият дейт дагы, эки аял алса үйлөнө беришет, нарагын ойлошпойт. Адамгерчилик деген калып кетет. Аны колунан келе турган бөлөк эркектер. Азыр кыргыздар ушундай илгери сөз бар эле. Өзбек байыса там салат, кыргыз байыса катын алат деп, азыр бир өзгөрдү кичине. Азыр кыргыз байыса депутат болот болуп калды. Ушундай өтүп кеттик азыр биз, мисалы үчүн. Жандай эмеспи? Канча депутат бар, атын тааныбайсың. 5 жыл депутат болот, көчөдөн кетип атып ушундай. Турсунбай Бакырлдын депутат жакшы киши бар, 5-чакырылышта. Аны экөө чогушуп калды, кайрап айтат. Мен уят болуп калдым чубак ажы дейт. Мен айттым, эмне уят болуп калдың дейт. Мен дейт, самолетка чыгып отурсам, жаныма бир бала отурат. Үкам каяктасың деп айтсам дейт. Ажеке, уят эмес дейт. Эмне десем дейт, экөөбүз чогуу иштейбиз дейт. Көз ал дагы депутат экен. Ал депутат Турсунбай Бакыров билбей тааныбайт экен да. Эмне десе, экөөбүз чогуу отурабыз 3 жылдан бери дейт экен. Уят болуп ошо гана мындан кийин бияк бет карап коет. Анткени кээ бир депутаттар ошол сүйлөбөйт, кызмат кылбайт, ошол жерде отурган арам өзү. Адамдар кызмат кылат десе, креслого чыгып отуруп казыр ушинтип, ал кызмат эмес. Кызмат чындап эле жакшылык кылсаң кызмат. Президент болсоң эле, спикер болсоң эле, парламентке отуруп, жок, ошол жерге отуруп кызмат кылгандар дагы бар.
Бирок сенин кызмат кылатың кайерде эмес, башка жерде болуш ыктымалы деле бар. Ошонун урматтуу бүтүн айсен чыгарбаш керек.